Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз Шаабай Азиз уулу. Биздин максат Манасчы Шаабай Азиз уулу тууралуу баян куруу, Манас эпосунан үзүндү угуу менен манасчылык өнөрдү өркүндөтүү. Шаабай Азиз уулу акыркы кылымдын атактуу манасчыларынын бири Шаабай Азиз уулу болду. Манас айтуучулук өнөрүндө анын орчунду орду бар. Ал Ысык көл өрөөнүндөгү Ак Суу аймагынын Үч Кайнар деген жеринде туулган. Шаабайдын атасынын агасы айтылуу Залкара манасчы Чоюке 1925-жылы Ысык көлдүн Карабөлтөк деген жеринде каза болот. Азиз да манас айтчу экен. Кийин уулу чоңойгондо Шаабайга ишенип, манасты көп айтпай калат. Башка манасчылардай эле Шаабай бала кезинде түшүнөн аян берүү менен манас айтып калат. Анын устаты Залкара манасчы Саякбай Каралай уулу болгон. Шаабай Азиз уулу улуу эпосту айтуу менен өзүнүн вариантын түзгөн. Ал улуу эпостун 3 илдигин Манас, Семетей, Сейтек айтуу менен бирге Эр Сарык, Кунан Сарык, Алым Сарык, Кенен Баатыр деген сыяктуу уландысын айткан. Шаабай Азиз уулу эпосту айтып өнүктүрүүчү манасчылардын катарындагы Залкардын бири. Азыр балдар биз Манас эпосунан үзүндү угалы. Той тарап кетиптир, атылган айлар өтүптүр, тагдырга таштай түзүптүр, каттанып кетсең түзүптүр, шыба болуп кубайлар, жырдынын боюна, эми чындап бала бүтүптүр, таш курсагы койду, катын көзүн койду, кымызды катпай артына, кыймага жол тигир.
Sizler balдар, Şaabay Aziz ulu jönünde malumat alыңар. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 27 бетиндеги суроолорго жооп жазуу. Саламатта калгыла.